Асыл тукум малдарды өстүрүүдө жасалма уруктандыруу ири мааниге ээ. Анткени мындай ыкма кыска мөөнөттө көп каражат жумшабастан малды асылдандырып, санын көбөйтүүгө шарт түзөт. Бир буканы кымбат бага алгандан көрө уруктарын арзан алып барып, ушу уйларды асылдандырса, уйлардын, койлордун бу баарын ушу асылдуулугун көбөйтсөк, өзүбүздүн жайытыбызга да жакшы болот бир чети. Жайыттарыбыз да азыр деградация болуп, малдын саны көп болот го, ошондо асыл тукум мал болсо малдын саны азаймак, ошондой эле жайыттарыбыз да жакшырмак. Биотехнологиялык лаборатория 2012 жылдан бери асыл тукум букалардын уругун топтоп, даярдап жана сатуу менен алектенет. Учурда бул жерде 16 асыл тукум букадан урук даярдалып, республика боюнча таркатылат. Чүй облусунда 2021 жылы ИФАД уюму каржылаган рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоорунун жардамы менен Элита мамлекеттик асыл тукум ишканасында суюк азот чыгаруучу завод ачылган. Жалпы каржылоонун көлөмү 181 000 АКШ долларын түзөт. Рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоорунун эсебинен атайын автоцистерна Элита ишканасы үчүн сатылып алынган. Долбоордун жардамы менен суюк азот өндүрүүчү экинчи завод Ош облусунун Каттаталдык айылдык аймагында 2022 жылы ачылган. Фермерлердин негизги көйгөйү тоюттун кымбаттыгы жана аны сатып алууга каражаттын жетишсиздиги. Өз алдынча тоют базасын даярдоодон тышкары, жайыттын абалын жакшыртуу боюнча илимий изилдөөлөр жүрүп келет. Демонстрационный участок. Тоюттар малга керектүү азык заттар менен камтылышы керек. Малдар көп сүт жана эт бериши үчүн кант жана протеин жетишерлик көлөмдө болгон абзел. Долбоорлордун алкагында биз фермерлерди тоютту туура камдоо боюнча окутабыз. Мал чарба продукциясынын кошумча нарк чынжырчаларына кирген кооперативдер жана кайра иштетүү ишканалар ортосундагы кызматташтык бардык тараптын кирешесин көбөйтөт. Рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоору бул багытта 20 кайра иштетүүчү же башкача айтканда жетектөөчү ишканаларга ар бирине $100 000 чейин гранттык колдоо көрсөткөн. Фермерлердин өндүргөн сапаттуу продукциясын кайра иштетүү жана ортомчусуз сатуу үчүн кошумча нарк чынжырчасын өнүктүрүүгө басым жасалган. Кошумча нарк чынжырчасынын максаттары бул айыл чарба продукциясын өндүрүүдө жана аны кайра иштетүүдө бир нече этаптан турат. Бул чийки затты өндүрүүчүлөрдүн этабында, анан аны жеткирүү логистикасы жана кайра иштетүүчү ишканалар даяр продукцияны чыгарганга чейин болот. Экономикага көп салымын кошо турган инструмент болуп саналат. ИФАД айыл чарбаны өнүктүрүү эл аралык фонду тарабынан каржыланган рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоору кошумча нарк чынжырчаларын өнүктүрүү аркылуу фермерлерге кайра иштетүүчү ишканаларга кирешелерин көбөйтүүгө көмөк көрсөттү. Бул багытта 20 кайра иштетүүчү ишкана $100 000 АКШ чейин гранттык жардам алды. Фермерлер 100дөн ашык кооперативдерге бирикти. Аларга $80 000 чейин ар кандай өндүрүштүк максаттарга гранттар бөлүнгөн. Жайыттарды пайдалануу, тоют даярдоо, үйүрдү көбөйтүү, ветеринардык кызмат көрсөтүү, мал союу жана аны сатуу сыяктуу иш аракеттери жөнгө салынып, өнөктөштүк мамилелери бекемделүүдө.